Төлөгөн Касымбеков 1931 туулуп, 2011-жылы каза тапкан. Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз адабиятынын көрүнүктүү өкүлү. Туулган жери 1931-жылы 15-январда Аксы районунда Ак Жол айылында кыргыз элинен чыган улуу. Кудайберди азан чакырылган аты. Атасы Касымбек 45 жашка келгенге чейин балалуу боло албайт. Мындан улам анын жубайы Калби апа жолдошунун тукуму улансын деген максатта өз эрки менен экинчи аял алып берет. Ошентип Касымбек ата 45-ке чыккан кезинде уулду болот. Касымбек билимдүү киши болгондуктан болочоктогу жазуучу балалык кезинен эле тарыхый уламыштарды угуп чоңойгон. Кийинчерээк романдарында сүрөттөгөн белгилүү инсандар тууралуу да алгач атасынан уккан. Билими: Кыргыз мамлекеттик университети, филология факультети. 1957-жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Эмгек жолу: 2 жыл баштапкы мектепте мугалим, кичи Ак Жол айылдык советинин жооптуу катчысы. Кыргыз оккупетманбастын балдар адабияты боюнча редакциясынын редактору. 1960-1973 жылдары Ала Тоо журналында бөлүм башчы, жооптуу катчы, башкы редактор. 1973 Кыргыз СССР Министрлер Советинин басма, полиграфия жана китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор. 1974-1981 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунда адабий. Алгачкы чыгармасы Кичинекей жылкычы 1952 жарыяланган. Окурмандардын көңүлүн бурган Сынган кылыч романы, тарыхый роман, кыргыз элинин тагдыры баяндалат. Дүйнөгө таанылган чыгарма. Романдын өзгөчөлүгү: көп тилдерге которулган, англис тилинде да басылган. Каармандары эл арасында белгилүү. Кыргызстандын тарыхын 19-кылымдын ортосунан баштап 20-кылымдын башына чейин баяндаган чыгармалары Кел-кел, Чапкын, Баскын жана Кыргын. 1959-жылдан тартып СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1986-жылы Кыргыз эл жазуучусу наамын алган. Коомдук ишмердүүлүгү: эл депутаты болгон, тил жана маданиятты өнүктүргөн, жазуучулар союзунун жетектеген. Наамдары жана сыйлыктары: Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз эл баатыры, Манас 1-даражадагы ордени, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык. Төлөгөн Касымбеков жубайы Адаш Мырзакматова менен 51 жыл чогуу түтүн булаткан. Экөө баш кошкон кезде жазуучу 17, ал эми жубайы 16 жашта эле. Түгүлөр 5 уул 1 кызды тарбиялашты. Уулдарынын бири белгилүү саясатчы Райкан Төлөгөнов убагында Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Эстелик: 2011-жылы 17-июнда 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Кыргыз адабиятына чоң мурас калтырган. Эл эсинде түбөлүк сакталат. Сынган кылычтагы каармандардын саны 180ден ашуун. Алардын ичинен 40ка чукулуу тарыхый инсандар болсо, калганы окуянын сүрөттөп берүү үчүн адабиятта колдонуула жүрчү ыкмага ылайык автордун оюнан чыгарылган образдар. Тарыхка байланыштырыш үчүн тарыхый фактылар, документалдуу, архивдик материалдар жана ошолдордо жашап, окуяга күбө болгон тарыхый инсандар. Алар Кудаяр хан, Алымбек Датка, Курманжан Датка, Исхак Болотхан, Насирдин Бек жана башкалар. 40 жылга жакын жазылган чыгарма. Эгерде романга киришүү 1960-жылы башталып, басылып, оңдоо киргизилген варианты 1998-жылы чыкканын эске алсак, анда ал автордун 40 жылга чукул чыгармачыл өмүрүн алган. Роман жазыла башталганда төрөлгөн бала, ал автор өзү ыраазы болгон вариантка жеткенде 40 жашка чыгат. Ал эми анын уулу Райкан Төлөгөнов атасы романдын 1-2 басылышын 11 жылга чукул жазгандыгын айтат. Романда камтылган 176 жылдык тарыхый доор. 18-кылымдын акырынан тарта 19-кылымдагы тарых баяндалган. Негизинен окуя 1842-жылы Шерали хандын тактыга отурушу менен башталат. Когон хандыгы мезгилиндеги кыргыздардын, өзгөчө түштүк кыргыздардын коомдук, социалдык, саясий абалы чагылдырылган. Тарыхый фактыларга караганда, Когон хандыгы 176 жыл өкүм сүргөн. Эң акыркылардан болгон Исхак Болотхан көтөрүлүш чыгарып, жеңилип, 1876 жылы Россия империясынын бүтүндөй Фергана өрөөнүнө кириши менен
бул доорду аяктайт. Романдын биринчи бөлүгү Совет заманында 1966 экинчиси 1971 басылган. Ал эми толукталгандан кийинки варианты 1998 китеп болуп чыккан. Лакапка айланган Шералинин чокою. Тетиги жаман көнө чокой. Шерали, сен тааныйсыңбы ошону? Ал сенин өткөн күнүң, Шерали. Ошол өткөн күнүңдү, ошол карыптыгыңды эч качан унутпа. Күндө көрүп отур. Ал алтын такка чыгарган күчтүү кудуретти сага күндө эстетип турсун. Кара баштуу адамдын өмүрүнө, калың тайпа журттун тагдырына ойлук кылганыңды бул чокой дайыма маңдайыңда болсун. Бул сени көптүрбөсүн, эсертпесин, деп Нюзупбей Шералини тактыга отургузуп жатканда, бул сөздөр азыркы кыргыз коомунда өтө көп колдонулуп келет. Тилдик өзгөчөлүгү. Сынган кылычты башка тилге которуу абдан кыйын. Эл турмушун сүрөттөгөндө сөзсүз архаикалык сөздөр колдонулат. Касымбеков кыргыз тилин эң жакшы өнүктүргөн жазуучулардын бири. Чыгарма макал-лакап, көнөө сөз, фразеологизмге абдан бай. Андыктан Касымбековдун бул чыгармасын башка тилдерге которуу өтө татаал. Окумуштуу Темирова романдын түп нускасы менен орус тилине которулган сломанный мечтин ортосундагы айырма асман менен жерде экендигин айтат. Автор Ясаулбаши, Аттабачи, Паңсат, Сарбас, Саркер сөздөрүн азыркы кыргыз окурмандарга жеткиген. Сынган кылыч 10го жакын чет тилдерине которулган. Кыргыздардын бул тарыхый романы казак, түркмөн, тажик, өзбек, уйгур, украин, орус, англис тилдеринде чыккан. Андыктан чыгарманы котором деп бел байлагандар азаптуу ишке кабылганы айкын көрүнүш. Масштабтуулугу. Жазуучу Когон хандыгы кантип түзүлүп, анда кимдер бийлик кылгандыгын баяндайт. Чыгармада Бабыр Захиреттин Мухаммад туурасында кеңири айтылган. Негизи эле анын тагдыры талаштуу болуп эсептелет жана анын кыргыздардын тагдырына түздөн түз тийгизген таасири бар экенин айткан жазуучунун баяндары санжыра түрүндө берилген. Касымбеков мындай байланыштыруу менен кыргыздар жөн эле эместигин, байыркы түптүү калк экендигин белгилеси келген. Санжыра менен Те Бабырдын дооруна чейин алып барып жаткандыгын баамдоо кыйын деле эмес. Сынган кылыч кыргыз үрп-адаттарынын энциклопедиясы. Романда кыргыз элинде байыртадан бери келе жаткан аш берүү салты жазылат. Жаманкулдун ашында кыргыздын болгон бүткөн салттары ат чабыш, эр эңиш, кыз кумай, кол күрөш, айтор бир канча оюндар сүрөттөлөт. Андан сырткары кыргыздын дагы бир өзгөчөлүгү меймандостугун автор тажабай берип отурган. Мейман келгенде ордунан туруп, астына сөзсүз төшөк салып, анан төргө отургузуу салты мыкты берилген. Кыздардын улууларга адеби күйөөнү сыйлоо, ири салмактуу каармандар аркылуу мыкты чеберчилик менен ар бир ылайыктуу эпизоддо ар өңүттө сүрөттөлүп турат.